Баарыбыз эле арылардын уяларын көрүп жүрөбүз. Бирок маани деле бербейбиз. Бул кичинекей чеберчилик менен жасалган үйлөрдөн эч кандай сырды деле, акыйкатты деле көрө албайбыз. Чынында ушул уялардын артында тоодой болгон акыйкаттар, сырлар жашырылып жатканын билбей жатабыз. Бул видеону көргөн соң арылардын уясына башка назар менен карап каласыз. Ооба, арылар бизге өтө чоң бир акыйкатты айтып атканын уга аласыз бул видеодон кийин. Даярсызбы? Сонун, анда кеттик. Бала арылардын уясы бирдей болгон 6 бурчтук шекилдеги уячалардан турат. Ар бир уячанын ооз жагы өйдө болуп, ичкери кирген сайын ылдыйлай берет. Тагыраак айтканда, уячанын төр жагы 13 градуска эңкейип турат. Эгер мындай болбостон түз болгондо, ичиндеги бал сыртка төгүлүп калмак. Демек, бул жерде өтө кылдаттык менен иштелген чеберчилик бар. Ал эми 6 бурчтуу уячалардын ар бир бурчу 120 градустан болот. Арылар эмне үчүн уячаларын 6 бурчтуу кылып курушту? Эмне үчүн 4 же 3 бурчтуу кылып же болбосо айлана шекилинде кылган жок? Бул суроого жооп издеп илимпоздор аябай көп эмгектеништи. Көрсө, бал көп бата турган ошол эле кезде аз чыгым кете турган эң ыңгайлуу шекил ушул 6 бурчтуу шекил экен. Эгер айлана же 5 бурчтуу шекилде курганда, ортолорунда бош жайлар калып калмак. А эгер 4 бурчтуу же 3 бурчтуу шекилде курса, көп материал кетмек. Демек, эң ыңгайлуу шекил 6 бурчтуу шекил. Мынакей, чыгым аз талап кылган, бирок ошол эле кезде көп бал баткан шекилди ушул акылы жок жаныбар кантип билип алды? Баларылар үйүн кантип курат экен деп ойлонуп көрдүңүз беле? Бул жерде да өтө таң калыштуу бир керемет жатат. Арылар жамаат болуп ашар ыкмасы менен үй курушат. Бул ашар көзгө сайса көрүнгүс караңгылыктын ичинде ишке ашат. Алар топ-топ болуп ар кайсы жерден кура башташат. Курулуп бүткөн кезде ар бир бурчу 120 градустан болгон 6 бурчтуу уячалар бири-бири менен дал келип калат. Микрончолуктагы кемтик болбойт, айырма болбойт. Бул геометриялык тактыкты акылы жок арылар аппаратсыз, өлчөгүчсүз кантип адашпай кура алды. 21-кылымдын илим техникалары менен араң изилденип чыгылган акылдуу болгон илимпоздор араң чечмелей алган системаны акылы жок арылар кантип эле өздөрү жасап алды? Бул суроолорубузга кереметтүү Курандын Нахл сүрөсүнүн 68-аятында Аллах мындай деп жооп берет. Эгең баларга, тоолорго, жыгаштарга жана адамдардын курулуштарына уя сал деп буйруп, жана ошого жараша жөндөм берди. Мынакей, азыркы күндүн илим техникасы айласыдан инстинкт деп ат берген бир системаны Куран жөнөкөйлүү тил менен илхам берди, тагыраак айтканда жөндөм катары берди деп айтууда. Демек, Аллах баларыларга ошол чеберчилик менен куруу жөндөмүн кудум биз компьютерге программа орноткондой эле орнотуп коюптур. Бул аяттан кийинки аяттын аягында чындыгында мында ой жүгүрткөн коом үчүн ибрат өрнөктөр бар деп айтылууда. Бул жерде биз Аллахтын канчалык чеберчилигин, улуулугун, даанышмандыгын көрө алабыз. Куран болсо Аллахтын сөзү экендигине эч шек жок. Айлана чөйрөбүзгө акыл калчап ой жүгүртүп карай турган болсок, дагы миллиондогон, балким миллиарддаган кереметтер Аллахты далилдеп, тастыктап көрсөтүп тургандыгын көрөбүз. Алар ошол кооз болуп жаратылуусу менен мени карачы, кандай кооз жараткан мени Аллах деп бизге кыйкырып атат. Ааламда канча даана жаныбар, бак-дарак, чөп, көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн жаратык болсо, анын баары Аллахты көрсөтүп турат. Биз кайдагы майда чүйдө пайдасыз нерселер менен алек болбой, башты көтөрүп карашыбыз керек. Карай турган болсок, албетте көрөбүз. Таң калып эсибиз ооп жатып калышыбыз мүмкүн атүгүл. Куранда бекеринен акыл калчап көрбөйсүңөрбү, ойлонуп көрбөйсүңөрбү, пикир жүгүртүп көрбөйсүңөрбү деп кайра-кайра айткан эмес да. Эми бала арысынын кереметтүү уячасын көргөн кезде башкача көз караш менен карап калабыз. Иншалла. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды.